Коронавирус илдетинин очогу болгон Хубей провинциясынын түштүк тарабы менен чектешкен Хунань провинциясында куш тумоосунун жогорку патогендүү H5N1 түрү аныкталды. Бул туурасында РИА Новости Кытайдын айыл чарба министрлигине шилтеме берип жазды. Мындай учур Шаоян шаарындагы Шуанцин районундагы фермалардын биринде катталган. Ишканада бройлер жөжөлөр багылат. Ал жактагы 7850 үй канаттуунун 4500-үнө оору жугуп, алар өлүп калган. Жергиликтүү бийлик илдетти жайылтпоо максатында 17800 үй канаттуусун жок кылды. Куш тумоосун киши жугузуп алган учур каттала элек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ДСУ маалыматы боюнча H5N1 тумоосу менен биринчи жолу 1997-жылы Гонконгдун тургундары ооруган. Дарттын кесепетинен 6 киши көз жумган. Вирус 2003-жылы кайрадан пайда болуп, аны жугузуп алгандар Кытай менен Гонконгдо катталган. 2003-жылдын 5-майынан 2014-жылга чейин 15 өлкө ДСУга куш тумоосуна кабылган. 665 адам тууралуу кабар берген. Бул убакыт аралыгында H5N1 вирусунан 392 адам көз жумган. 2005-жылы Европа вирустан сактануу жолдорун талкуулаганда эмнелерге көңүл бөлүшкөн эле. Куш тумоосу эң коркунучтуу глобалдык илдеттердин алдыңкы сабында деп мүнөздөлүүдө. Анын вирустары адамга өтүүчү түргө айланып, глобалдык деңгээлдеги жугуштуу ооруга айланышы ыктымал. Бирок бул вирустун тарыхына негизделип жасалган божомолдо H5N1 вирусу азырынча канаттуулар үчүн гана чоң коркунуч келтирет. Европа комиссиясынын өкүлү Филипп Тоддун айтымында Брюсселдеги жыйындын катышуучулары илдет Орусиядан Европага кантип келиши мүмкүн деген суроону талкуулады. Эксперттердин пикири ар түрдүү. Канаттуулардын миграциясына өзгөчө көңүл бурулду. Бул илдет Европага келген куштар аркылуу жайылышы ыктымал деген суроолор көтөрүлүүдө, деди Филипп Тодд. Анткени менин куш тумоосунун Орусиянын өзүндө канча жерге жайылгандыгы тууралуу маалыматтар так эмес. Куш тумоосу менен күрөшүүдөгү башка маселе ишенимсиздикте. Илдеттин адамга жугуучу түрүн эч ким алдын ала биле албайт. 2003-жылдагы канаттуулар эпидемиясына кабылып коркуп калган Нидерландтар жакында Орусия жана Казакстандагы куш тумоосун угарзамат шашылыш чараларды көргөн. Алардын өкмөтү өлкөдөгү бардык үй канаттууларын сыртка чыгарбоого буйрук берди. Европанын башка өлкөлөрү мынчалыкка барган жок. Бирок Европа биримдиги мүчө өлкөлөрдү жана вакцина чыгарчу мекемелерди илдетке каршы алдын ала даярдап жатканын айтууда. Ошол эле учурда Европанын бир катар эксперттери карапайым элди тынчсыздандырбоо керек деген пикирде. Бирок куш тумоосунун вирусу адамга жукпаган учурда да жапайы куштар менен үй канаттууларына алып келген коркунучу өтө чоң. Ветеринардык эксперттердин Брюсселдеги жыйынында кандай пикирлер айтылбасын, Европа чыгыш Азияда куш тумоосунун Орусия менен Казакстанга келип калганына кабатырланары талашсыз. Эгер 2003 жана 2005 жылдары мындай тездик менен таркаган болсо, 2020-жылы бул вирус таркабайт деп ким кепилдик бере алат? Ансыз да коронавирус элдин жүрөгүнүн үшүнө алып турганда, бул да кошумча болобу? Маалымат булагы BBC.